10 декабрга карата күндүн маанилүү жаңылыктары, саламатсыздарбы? Өзгөндөгү жаңы ачылган акылуу жол жабык турат. Бул тууралуу депутат Исхак Масалиев транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитеттин жыйынында билдирди. Өзгөндө 4 күн мурда ачылган жолго кайра бетондор коюлуп, жол жабылып калганы транспорт министрлигинин катачылыгы. Президент ачкан, өкмөттүн баары катышкандан кийин жаап койгону туура эмес, деди Масалиев. Өзгөн шаарынын акими Каныбек Аппасов жолдун жабылышын техникалык иштердин бүтпөй калганы менен байланыштырды. Ал ушул жумада жол кайра ачылат деп ишендирди. Өзгөн шаарын айланып өткөн өлкөдөгү алгачкы акылуу жол 6 декабрда Садыр Жапаровдун катышуусунда ачылган. Ал жолдо жүрүү үчүн айдоочулар унаасынын түрүнө карап 200 сомдон 700 сомго чейин акы төлөшү керек. Журналист Адыл Акжол уулу тергөө абагынан бошотулду. Бишкектин 1-май райондук соту улуттук телерадио берүү корпорациясынын директорунун мурдагы орун басары Адыл Акжол уулунун бөгөт чарасын өзгөртүп, тергөө абагынан бошотту. Маалыматка ылайык, мындай өкүмгө араздашкан тараптардын жарашканы негиз болгон. Акжол уулу 12 августта кармалганы кабарланган. Алгач ага Айтурган Маматкулованын өлүмү тууралуу видео чыккандан кийин ачылган WhatsApp тайпадагы билдирүүлөргө байланыштуу массалык башаламандыкка чакыруу айыбы тагылган. Бирок экспертиза анын сөзүндө башаламандыкка чакыруунун белгилерин тапкан эмес. Ошого айып жекече жашоонун кол тийбестигин бузуу беренесине өзгөргөн. Акжол уулуна опузалап акча талап кылуу беренеси менен дагы бир кылмыш иши козголгон. Журналисттин үстүнөн УКМКга Ысык көл облусунун тургуну арыз менен кайрылган. Анда Акжол уулу 8-июлда YouTube каналында анын катышуусунда тартылган видеону өчүрүү үчүн ири өлчөмдө акча талап кылганын билдирген. 33 жаштагы Адыл Акжол уулу 2022-жылдан 2023-жылдын июнь айына чейин ЛТР мамлекеттик телеканалынын башкы директорунун орун басары, быйыл марттан июнга чейин УТРКнын башкы директорунун орун басары кызматтарында иштеген. Акыркы кездери ал түрдүү темаларда видео сюжеттерди жарыялап, өзүнүн YouTube каналын өнүктүрүү менен алектенип жүргөн. Бүгүнкү күндө анын каналында 797 000 катталуучу бар. Жапаров адам укуктары менен эркиндиктерин бекемдөөгө чакырды. Президент Садыр Жапаров 10 декабрь адам укугун коргоо эл аралык күнүнө байланыштуу кайрылуу жасады. Ал Кыргызстандын конституциясы, мыйзамдары, мамлекеттик башкаруу системасынын пайдубалы адам укуктарынын корголушуна негизделип түптөлгөнүн белгиледи. Ата мекенибизде ар бириңиздер ар дайым укуктарыңыздардын корголгонун сезип, бирдей мүмкүнчүлүктөргө ээ болушуңуздарды каалайм. Коомчулугубузда ар дайым бири-бирин урматтоо, ынтымак жана адилеттүүлүк өкүм сүрсүн. Эң башкы баалуулугубузду адам укуктары менен эркиндиктерин жана укуктук мамлекеттин негиздерин биргеликте бекемдейли, деди президент. Ал өткөн 10 жылдыкта адам укуктарынын жалпы декларациясы адам укугун коргоонун эл аралык стандарттары үчүн үлгү болуп, көптөгөн өлкөлөрдү, анын ичинде Кыргызстанды тиешелүү улуттук мыйзамдарды иштеп чыгууга шыктандырганын кошумчалады. Акыркы жылдары Кыргызстанда адам укуктарын коргоо маселеси өлкөдөгү негизги көйгөйлөрдүн бири бойдон калууда. Жарандардын митингтерге жана тынч жыйындарга чыгуу укуктарынын чектелиши, сөз эркиндигине болгон кысым, медиа жана интернет эркиндигинин чектелиши эл аралык уюмдардын сынына кабылып келет. Бишкекте көп тармактуу 3 жол кесилишин куруу пландалууда. Кийинки жылы Бишкекте эстакадалык көпүрөлөрдүн жана көп тармактуу жол кесилиштеринин курулушу башталышы мүмкүн. Бул тууралуу шаар мэри Айбек Жунушалиев Акипресс агенттигине курган маегинде билдирди. Мэрдин айтымында бул долбоорлор көптөн бери талкууланып келген жана мэрия каржылоо алуу үчүн аларды Кытай тарапка жөнөттү. 3-фазасына 220 миллион юань, 4-фазасына 326 юань керек болот, деди мэр. Жунушалиев көп тармактуу бул жол кесилиштерин төмөнкү көчөлөрдүн кесилиштеринде куруу пландалып жатканын белгиледи. Жибек жолу проспектиси менен Фучик көчөсү, Лев Толстой менен Фучик көчөлөрү, Лев Толстой көчөсү менен Жаш гвардия бульвары.